Бишкек шаарында кесиптик лицейлердин жана колледждердин окуучулары арасында WorldSkills Кыргызстан жумушчу кесиптик улуттук чемпионаты болуп өттү. WorldSkills бул эл аралык коммерциялык эмес ассоциация. Уюмга Кыргызстан 2023-жылы 86-өлкө болуп кирген. Бул жаш адистерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Сынактын башкы максаты жумушчу кесиптердин кадырын ашыруу, жаштарды ашпозчулук, мода технологиясы, ширетүүчүлүк кесиптерине кызыгуусун арттыруу жана коомчулукка жайылтуу. Республика боюнча 100 кесиптик лицей болгон болсо, 154 кесиптик колледждер болгон болсо, ошолордун дээрлик бардыгы катышты. Анткени биз 3 этап менен өткөрдүк. Биринчи лицейлердин арасында аймактарда, андан соң аймактык экинчи этабын өткөрдүк. Мына бүгүн буюрса биз республикалык улуттук чемпионатты жыйынтыктап отурабыз. Чемпионаттын аймактык турунда жеңишке жетишкен 19 окуучу республикалык улуттук турда ширетүү технологиясы, ашпозчулук жана мода технологиясы адистери боюнча таймашышты. Бул таймашта жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар тапшырылып, биринчи орунга ээ болгон 3 окуучуга сентябрь айында Франциянын Лион шаарында өтө турчу эл аралык чемпионатка жолдомо берилди. Сыйлыкты билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу өзү тапшырды. Жеңүүчү аталган окуучулардын кубанычында чек жок. Мен 50-ге 50 болуп аткам бурса, ошол Францияга барып келсек деп, эжекеме чок бир кыле даярдандык бир ай бою. Азыркы сезимдеримди мен айта албайм чынында. Айтып баштаганда волнение болуп, интрига болуп, канчанчы орунду алдым экен деп. Азыр өзүм жоготуп алгандай болуп. Күттүң беле негизи? Ойлогом, бирок мына бирди алам деп ойлогон эмесмин. Мына үчүнчү месте алсам алат элем деп ойлодум эле, бирок бири алдым. Колумдан келишинче аракет кылдым. Болгон күчүмдү, эмнеге жөндөмдүү экенимди көргөзүүгө аракет кылдым. Демек, өзүмдү жакшы көрсөтө алдым десем болот. Ооба, 3 орундун бирөөсүн илиндим деп ичимден сезип аткам. Махабат Шакирова, Абсамат Төлөтбеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары.